Мен суроо жооп болбосун деп атайын процедурага чыктым. Бул жакта экологияны, жашылдандыруу тармагын тейлеген, ошого жооп берген төбөлдөрүбүз, чоңдорубуз келип калыптыр. Билесиздерби, мамлекет бөлгөн акча менен гранткачы жашылдандырууну баг эгүүнү ким деле болсо кыла берет. Сиздер кетсеңиздер башка бирөө деле кыла берет. Бирок бир жылда бир келген шанс жаз айында баг отургузулат. Эмне үчүн эл арасында кампания кылбайсыздар жашылдандыралы деген? Президенттин жашыл мурас деген указы бар, идеологиясы бар. Жогорку Кеңештин жашыл Кыргызстан деген токтому бар. Элди тартпайсыздарбы? Атайын бир эсеп ачпайсыздарбы? Биздин мигранттар келип өзүбүз бага экпесек акча которолду деп айтып атат, намага чыгып атат. Биз мына идеологияны баштадык. Бир адамдан 3 көчөт. Өзүң үчүн эк, бабаң үчүн эк, келечек муун үчүн эк деп туруп. Блогерлер тартыңыздар. Аябай мындай подписчиктери көп окуган, көп социал тармактардагы жылдыздар бар. Ошолор тартыңыздар. Бир элдик акция кылбасаңыздар, мына 15 күндөн кийин бул иштин эч кимге кереги жок. Бул бир. Экинчиден 7 миллион акча жашылдандырууга деп атасыздар. Урматтуу мэрдин орун басары, вице-мэр. 7 миллионго билесизби, жунгли кылып ийсе болот. Бали аралдарынын, Индонезиянын чытырман токойун кылып ийсе болот. Бизде дегеле акча көп бөлүнөт, дегеле бир парк көрбөйбүз, бак көрбөйбүз. Ынтымак менен 1-2 бакты кылыңар, ага да канча акча кетет мен билбейм. Ошон үчүн мага так кайсы жерге эгесиңер, канча көлөмдө кайдан багап келесиңер, ошондагы жазып жөнөтүп койгула. Мына биздин Мама Садыков, Замирбек баштаган бир дембелге бар. Барып көрүп келсеңер болот, Шамалды сайда. Бир такыр жерге, кунарсыз жерге, 200 гектар жерге 60 миң баг отургузду. Ошого болгону 1,5 миллион акча кетти. Аны тосту, анын 2 миңи арча, суу системасы чыгарды, ирригация кылды. А 7 миллионго билесизби, чытырман токой кылып ийсе болот. Ошон үчүн ушунун бир абдан жакшы тез керек. Болбосо жанагы торт бөлгөндө, пицца бөлгөндө эле бөлүп жеп алгандай пикир калып атат эл арасындачы. Анан мына экология тармагын тейлеген чоңдорго дагы бир айтып коеюн. Мага кече бир жаран келди. Сизге жөнөтөм ошону. 1000 көчөт дейт. Бизден эстелик болсун, мамлекетке берели деп өзүбүздүн акчабызга сатып алсак дейт. Эккенге жер эч кимге кызык эмес экен дейт. Ага губернатор да кызыкпаптыр, мэрия да кызыкпаптыр. Ошон үчүн мен жиберейин сизге. Кече айыл чарба министринин орун басарына жибердим. Ал 1000 эң бер жагы дейт. Бул ыктыярдуулардын акчасы дейт. Ошо бир сакура сыяктуу бир баг эгип коелу, гүлүн адамдар көрсүн, суктансын деп барсак дейт, эккенге жер бербейт дейт. Ошондой адамдарды мобилизация кылсак Кыргызстанды бат эле гүлдөтөбүз. Ушул сөздөрдү айткым келди. Чоң рахмат, ушул багытта иштейли. Быйыл жашылдандыруу жылы кылалы. Ошол акцияны баштаңыздар, мен да жардам берем силерге. Чоң рахмат.